Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 5 ноябрда Европа биримдеги Борбордук Азия 1 экономикалык форумунун алкагында Австриянын тышкы иштер министри Михаил Линхартты кабыл алды. Президент Садыр Жапаров Австрия тарапка экономикалык форумга колдоо көрсөткөндүгү жана катышуусу үчүн ыраазычылык билдирди. Мамлекет башчысы Кыргызстандын ири гидроэнергетикалык мүмкүнчүлүктөрү бар экенине өзгөчө көңүл буруп, Австрия менен чакан жана кичи ГЭСтерди куруу боюнча кызматташтыкка кызыгуусун билдирди. Өз кезегинде Михаил Линхарт Кыргыз тараптын меймандостугуна жана дүйнөдөгү пандемияга байланыштуу иш кырдаалга карабастан иш-чараны жогорку деңгээлде уюштуруусуна ыраазычылык билдирди. Эки өлкөнүн ортосунда үзгүлтүксүз диалог түзүлгөнүнө кубанычтабыз жана эки тараптуу кызматташуубузду мындан ары да кеңейтүүгө жана бекемдөөгө биз даяр экенибизди билдиребиз. Кыргызстан Австрия менен соода экономикалык кызматташтыкты мындан ары кеңейтүүгө жана бекемдөөгө кызыктар. Бизде соода экономикалык кызматташтык үчүн пайдаланбай турган олуттуу потенциал бар деп эсептейбиз. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 5 ноябрда Венгриянын тышкы экономикалык байланыштар жана тышкы иштер министри Петер Сияртону кабыл алды. Президент Европа биримдигине стратегиялык өнөктөш болгон Венгрия менен мамилени жогору баалады. Садыр Жапаров Венгриянын өкмөтүнө жана Петер Сияртонун жеке өзүнө 4 октябрда Венгрияда Кыргыз Республикасынын элчилигин ачууга колдоосу үчүн ыраазычылык билдирди. Бүгүнкү күндө элчилик иштеп жатат жана жакынкы убакытта өлкөнүн элчиси дайындалат. Мамлекет башчысы ошондой эле Будапешт шаарында 4 октябрда Кыргыз-Венгер стратегиялык кеңешинин өткөрүлүшүн оң баалады. Мамлекет башчысы Венгрия Кыргыз өнүктүрүү фондунун бүгүнкү ишке кирүүсүн жана фонддун кеңешинин биринчи отурума Петер Сияртонун жеке катышуусунда өткөнүн канаттануу менен белгиледи. Президент Садыр Жапаров биргелешкен долбоорлорду ийгиликтүү ишке ашыруунун негизинде Венгер Кыргыз фондунун уставдык капиталын 50 миллион АКШ долларына жеткирүүгө мүмкүн болоруна ишеним артты. Маектешүү жүрүшүндө Петер Сиярто Венгер тарап Кыргыз Республикасынын вакцина алуусу жөнүндө паспортторун таанууну чечкенин кошумчалады. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкек шаарында өтүп жаткан Европа биримдеги жана Борбор Азия 1 экономикалык форумунун алкагында Казакстандын премьер-министри Аскар Мамин менен жолугушту. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Расмий маалыматка караганда тараптар Казакстандан электр энергиясын жеткирүү жана анын аймагы аркылуу электр энергиясын транзиттөө маселелерин талкуулашты. Бул маселелерди иштеп чыгуу боюнча тиешелүү министрликтердин жетекчилерине тапшырма берилди. Жолугушуунун алкагында дөң бөлүштүрүү борборлорун куруу, казакстандык инвестицияларды тартуу менен өнөр жай соода логистикалык комплексин түзүү боюнча биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу, Ысык көлдө казакстандык пансионаттардын иштеши боюнча маселелер каралды. Эртең 6 ноябрда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин инаугурациясы өтөт. Салтанаттуу аземге парламенттин жогорку жана төмөнкү палаталарынын өкмөттүн мүчөлөрү катышат. Ошондой эле дипломатиялык корпустун өкүлдөрү дагы чакырылат. Буга чейин Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясы аземге даярдык көрүлүп жатканын кабарлаган. Иш-чара Сенаттын жаңы имаратында өтмөкчү деп айтылат маалыматта. Шайлоо мыйзамдарына ылайык мамлекет башчысы БШК шайлоонун расмий жыйынтыгын жарыялагандан кийин 2 айдан кеч эмес убакытта парламентте ант берип кызматына киришет. Өзбекстандагы президенттик шайлоо 24 октябрда өтүп, Шавкат Мирзиёев элдин добушунун 80% алып жеңип чыккан. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жана УКМКнын чек ара кызматы менен биргеликте маалымат жана басма сөз күнүнө арналган иш-чаранын алкагында Ала Тоо полигонунда аскерлештирилген эстафета болуп өттү. Эстафетанын жүрүшүндө журналисттер 2 топко бөлүнүп, ат чабуу УАЗ-3151 аскердик техникасын айдоо, тоскоолдук тилкесинен өтүү, 3 түрдөгү куралдан атуу боюнча мелдештерге катышты. Жеңүүчү топко кубок ыйгарылды. Муну менен катар алдыңкы журналисттер дипломдор менен сыйланышты. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жана УКМКнын чек ара кызматы менен биргеликте маалымат жана басма сөз күнүнө арналган иш-чаранын алкагында Ала Тоо полигонунда аскерлештирилген эстафета болуп өттү.
түрдөгү курал атуу боюнча сынактар орун алды. Жыйынтыгында мыкты көрсөткүч жараткан күчтүү командаларга калыстар тобу атайын даярдалган кубокту ыйгарышты. Муну менен катар маалымат жана басма сөз күнүнө арналган иш-чаранын алкагында өз кесибин сүйгөн кесипкөй журналисттер Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жана УКМКнын чек ара кызматынын атайын дипломдору жана төш белгилери менен сыйланышты. Алтынбек Бектуров, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Бишкек шаарынын Октябрь жана Свердлов райондорунда көмүрдүн 1 тоннасын 4800 сомдон 5200 сомго чейин сатып жаткан жеке ишкерлер аныкталды. Бул тууралуу монополияга каршы жөнгөз салуу мамлекеттик агенттигинин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда өлкөдө көмүрдүн наркынын өсүү темпин кармап туруу боюнча өкмөттүн токтомун аткаруу максатында агенттиктин кызматкерлери Чүй менен Бишкек шаарындагы көмүр саткан жайларды кыдырып, мониторинг жүргүзүшкөн. Жыйынтыгында Бишкектин Октябрь жана Свердлов райондорунда көмүрдү 4800 сомдон 5200 сомго чейин сатып жаткан жеке ишкерлер аныкталды. Аларга административдик протокол түзүлүп, айыппул салынды. Түндүк электр абоненттер үчүн убактылуу чектөө киргизип жатат. Ал абоненттердин бардык категориясына электр энергиясы менен жылуулук берүү жана металл эритүү үчүн техникалык шарт түзүүгө, ошондой эле абоненттер үчүн кубаттуулукту жогорулатууга байланышкан. Мындай аракеттер Улуттук энергия холдинг ачык акционердик коомунун атайын буйругунун негизинде энергетикалык ресурстарды үнөмдөө менен күзгү кышкы мезгилден ийгиликтүү чыгып кетүү үчүн көрүлүүдө. Ошто 7 ноябрь маалымат жана басма сөз күнүнө карата сыйлоо азем өткөрүлдү. Анда Ош облусунун социалдык, экономикалык жана маданий тармагындагы иш-чараларды чагылдыруудагы үзүрлүү ак ниет эмгектердеги президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Ардак грамота тапшырып, куттуктоосун айтты. Ушундай эле иш-чара Ош мэриясы тарабынан да уюштурулду. Ага катышкан шаар вице-мэри Венера Рыскулова, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн шаар мэри Алмаз Мамбетовдун атынан кесиптик майрам менен куттуктап, сыйлыктар тапшырылды. Ушул Ош областындагы ушул жердеги басма сөз кызматкерлерин чакырып, ушул жерде иш-чара өткөздүк. Бул жерде сыйлоо аземдери болду. Ошол өзү коллектив көрсөткөн биз жарандарга, журналисттерге биз өзүбүздүн сыйлыктарыбызды тапшырдык. Ушул 7 ноябрь кесиптик майрам менен чын дилимден куттуктаймын. Аларга баарына иштерине ийгилик, ден соолук болсун, Кыргызстаныбызда тынчтык боло берсин. Ушундай майрам күндөр жакшы маанайда өтүп жүрө берсин демекчимин. Массалык маалыматтар каражаттарынын кызматкерлеринин, журналисттердин биздин жалпы майрам менен куттуктап турабыз. Басма сөз бул коомдук пикирди жараткан, бийлик менен элдин ортосундагы көпүрө деп саналат. Ошондуктан биз ийгиликтерди, чыгармачылык ийгиликтерди каалап кетебиз. Ош шаарында жарандык активист тамагынан таракан чыкканын айтып, Абу Бакир ашканасынан наразычылыгын билдирген. Мындай маалымат менен Ош шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборуна да кайрылган. Анын жыйынтыгында аталган кафе ээлерине айып акча салынды. Бирок тамактануучу жайдын жетекчилиги муну атайылап уюштурулган деген оюн билдирүүдө. Бул тууралуу кененирээк Асель Сыдыкованын материалында. Алан эмес таракан. Таракан чыкты. Кана апаралчы жүрчү. Бул тасма Ош шаарынын Абу Бакир уйгур ашканасында тартылган. Жарандык активист тамагынан таракан чыкканын айтып, наразычылыгын билдирүүдө. Ал мындай көрүнүшкө чара көрүп берүү үчүн Ош шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборуна кайрылган. Анын негизинде кызматкерлер тарабынан тамактануучу жай текшерилип, жыйынтыгында айып акча салынды. Бир жарандык активист, блогер өзүнүн видеосуна тартып келип, мен ушундай, мага ушундай түшүп атат, сиздер ушуну кандай карайсыздар? Эгер ушундай чара көрбөсөңүздөр, анда биз жалпы Кыргызстанга ушуну ушундай кылабыз деп. Жана мен айттым, бизде как раз рейд жүрүп атат. Биз ошо рейд жүргүзүлүп аткан жердеги адистерге айтайын, өзүңүздүн арызыңызды жазып бериңиз. Арызды жазып берем, өзүм да катышам. Ошол жерде чыккан кимдер
тексерістен анықталған бойынша барлық маалыматым бар дегеннен қосып бердік. Чынымен анықталған екен, ал жердің администраторына 7,5 мың сом айыппұл салынды. Абу Бакыр ашканасынын ашпозчулары жогорудагы окуяга өздөрү да таң калып турушат. Анткени мында санитардык талаптардын сакталышына өзгөчө көңүл бурулат. 10 жылдан бери ашпозчулук кылган Ислам Иминов ушул убакытка чейин мындай учур катталбаганын билдирет. Тазалык жакшы, бирок келип текширди деле. Өз негизинде көп келип текширип турат өзү санэпидстанциячы. Келип текширди, келип көрдү. Жанагы иштен кабарыңар болсо керек. Ишне эмне болуп калды. Ошондо эле атайын болбоду, бизде дагы түшүп калдыбы же чыгып калдыбы биз дагы билбедик. Күнүнө кечинде дезинфекция болот да ошонун эмнесиндечи. Бирок эми домдун астына болгондон кийин болуп каласың деп биз ошонун негизинде күнүгө кыла беребиз да, дезинфекция кылыпчы. Тазалык жакшы, бирок өздөрү деле жакшы эмне кылып кетти. Аталган тамактануучу жайдын жетекчилиги лагмандан таракан чыкканына ишенбейт. Ал муну атайлап уюштурушу мүмкүн деп эсептейт. Мен буга ишенбейм. Чынында да болуп келген эмес, ушунча жыл иштеп. Эртеси эле күнү ошо неме келип, санэпидстанция келип текшерди, эчтеке табышкан жок. Алар деле мүмкүн эмес деп кетишти. Мен аны постава деп эле ойлойм да. Onu немесең мынандай болуп катыр, андай болуп катыр десе, баардык каерде бар экен ошону, ондой тамак ичкиң келсе үйүңө барып жаса дейт кейиркилерчи. Кейиркилер кечирим сурайт, кейиркилер дароо эле айтат, үйүңө барып жаса. Биз сени чакырган жокпуз, биз болгон жаса. Жок, ону менен эсептешпейт алар. Келип ошол кызматкерлердин немеси шалакылыгы да, өздөрүнүн ишине жооп бербейт. Ошол канчалык жакшы тамак жасап, канчалык неме кылса ошончолук келет. Адистер Бишкек шаарында массалык улануудан соң өлкөдөгү бардык коомдук тамактануучу жайларды текшерүүгө киришкен. Ага ылайык Ош шаарында тамак аш даярдаган, сактаган жана саткан бардык объектилерге рейд жүргөн. Соңунда санитардык талапка жооп бербегендерге 244 миң айып акча салынган. Бул 3-4 күн уюштурулуп, азыр биз башкы иш менен болуп, азыр токтотулду. Текшерүү учурунда ошол тамак аш коопсуздук багытында каралды. Анын негизинде жалпы 60 мекеме ашканалар каралып, 49 объектисинде ошо тамак аш коопсуздугу боюнча мыйзам бузуучулуктар аныкталып, 49 жаранга айыппул салынды, 244 миң сомго. Беле кетсек, Ошто тамак аш багытында 900дөн ашык объекти бар. Анын ичинен 380-и коомдук тамак аш жайлары болуп эсептелет. 2021 жылдын эсебинен Ош шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборуна коомдук тамактануучу жайлардын үстүнөн 50 арыз келип түшкөн. Асель Садыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары. Кыргызстанда 7-8 ноябрь күндөрү тарых жана ата-бабаларды эскерүү күндөрү деп белгиленген. Бул күндөрү майрам күндөрү деп эсептелинип, кыргызстандыктар эс алышат. Бүгүн Жалал-Абадта тарыхый инсандар эскерилип, эстелигине гүл коюлду. Деген менен бул күн максатына жетип жатабы? Тарыхый инсандар болгону 2 күн гана эскерилип калган жокпу? Кененирээк кабарчыбыз таанышып кайткан. Кыргызстанда 7-8 ноябрь тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнү катары белгилүү. Бул күндөр 2017 жылы ошол кездеги президенттин жарлыгы менен бекитилген. Анын максаты 1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүшүнө, февраль жана октябрь революциялары, репрессиянын кесепеттерине тарыхый баа берүү болуп саналат. Албетте мунун бүгүнкү өсүп келе жаткан биздин жаңы мамлекетибиз үчүн саясий идеологиялык мааниси зор деп айтабыз да. Себеби сөз бар го, баягы өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин дегендей, сөзсүз ошол кыргыз мамлекетинин бүгүнкү күнгө жетишине салым кошкон алгачкы кыргыз саясий ишмерлеринин жана интеллигенциясынын, анын ичинде агартуучулардын биздин мамлекеттин курулушунда орду зор. 7-8 ноябрь майрам күндөрү деп эсептелинген. Бул күнү кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн калыптанышына таасирин тийгизген тарыхый окуялар, ата-бабалардын жана тарыхый инсандардын элесине таазим этүү менен байланышкан иш-чаралар уюштурулат. Экинчи жагынан мындай иш-чараларды ошол күнү гана өткөрүп койбостон, сөзсүз ар бир ата-бабаларды илимий изилдөөнүн илимий аспектинин негизинде биз анализдеп, теорияга айландырып, кайра кийинки муун окуй турган кылып, кийинки муун билим катары ала турган кылып, кийинки муун эскере турган кылып туруп жеткирип беришибиз керек да. Мунун эң негизги мааниси ошондо.
Жалал Абад шаарында дагы белгиленип, кыргыз элине эмгеги сиңген ата-бабалар эскерилди. Аны менен катар эстеликке гүл коюлуп, алардын жаркын элесине Куран окулду. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Быйыл 7 ноябрь жекшемби күнгө туура келгендиктен дем алыш күн шейшембе 9 ноябрга жылдырылат. Бул тууралуу Эмгек, социалдык камсыздандыруу жана миграция министрлиги билдирген. Акылай Карабаева, Элиза Усупбек кызы, Аскар Маматисаков, регион. Баткенде ата-бабаларды эскерүү күнү белгиленди. Анда Кыргызстандын түптөлүшүнө салым кошкон, учурунда репрессияга кабылган жана согушта мекени үчүн курман болгон ата-бабалар үчүн Куран окутулду. Ошондой эле коомдук ишкерлер Абдыкадыр Орозбеков, Исхак Разаков, Мурат Салихов жана Абсамат Масалиевдин эстеликтерине гүл чамбарлар коюлуп, алардын басып өткөн жолдору, өлкөнүн түптөлүшүнө кошкон салымдары тууралуу сөздөр айтылды. Эскерүүнүн максаты да дал ушул улуу инсандардын жасаган эмгектеринин кийинки муунга жеткирүү деп билдирди Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев. Бүгін ушул жердеги бизге Баткен областындагы биздин залкар, биздин ата-бабаларыбызга Мурат Салихов, Абдыкадыр Орозбеков, Исхак Разаков, Абсамат Масалиевтердин эстеликтерине гүл койдук. Кыргыз эли өзү ата-бабаларын баалаган, даңктаган эл болот. Ошон үчүн бүгүнкү күн мына 2017 жылдан бери 4 жыл биз ушул ата-бабаларды жана тарыхты эскере турган күн болуп санап калган.